Assalamu alaikum, hurmattуу Desin kanalının görүүчүлөрү, deni sak, intellektualдар. Men bul videomda atайын көчөгө чыгып, силерге Питердин bir көчөлөрүн көрсөтүп коеюн деп чечтим. Бул Циолковский деген мындай спальный район, эми обводный каналдын боюнда. Мына тетиги алды жагыбызда машинанын ары жагында турган Циолковский, Константин Циолковский баягы Россиянын аэронавтика, космонавтикасына жол салган окумуштуу академиктин айкели турат. Ошонун жанында бул эми спальный район, кичинекей адамдар деле аз. Бирок демейде карантин жок мезгилинде бул жерде деле адамдар көп болчу. Азыр болсо адамдар аз экен, бирок машиналардын кыймылы көп. Көчөдө ар кандай машиналар жүрүшөт кадимкидей эле. Мына жашоо өз ыргагы менен бүгүн погода жакшы экен. Азыр мен могу жерде магазин бар, эконом класса деп. Ушул жерде продукциялар канча сомдон эмне болуп аткандарын тартып бир көрсөтүп коеюн деп атайын көчөгө чыгып келдим эле. Ошону тартып айтам. Анан кечээ мен достор вакциналар жөнүндө видео чыгардым эле. YouTube'дан уруксат бербей, бир-эки кадрларды башка жактан киргиздим эле. Ошого эме кылбай койгондон эмем өчүп кетти. Ошол кечээки айтылбай калган ойлоруму вакциналар жөнүндө кичине айтып коеюн деп чечтим достор. Андан кийин ушул дагы бир ойлор пайда болуп атыптыр. Кечээ ошол Александр Гордондун Докток деген передачасын көрдүм эле. Ушул акыркы передачасын көрүп койсоңуздар, аябай ушул тажи вирус жагында жакшы жаңылыктар бар экен. Биринчи жаңылык ушул дүйшөмбүдөн баштап достор, дүйшөмбүдөн баштап Россияда деди, Москвада же кайсы шаарында экени белгисиз, каалаган адамдар тести үйүнөн туруп эле ушу коронавируска тест тапшырганга болот экен да. 15 мүнөт эшикте күтүп турат экен, сен үйүңө кирип тести жасап, мазокту алып туруп, ошол пленканы мен ичине салып, ошол докток передачасын көрсөңүздөр, жакшы кылып түшүндүргөн ал жерде. Андан кийин курьер күтүп турат экен сыртта, колу менен да бербейт экен, анан эшиктин туткасына ийилип, пакеттин ичинде. Анан өзүң мазокту эме кылгандан кийин фамилия аттарыңы жазып, ошол анкетаны толтуруп туруп, анан берет экенсиң, ал тиги алып кетет экен. 2 сааттын ичинде жыйынтыгы чыгат экен достор. 2 саат барып келиш, лаборатория эмелери менен кошкондо бир 3 саат, 3,5 саат деп болушу мүмкүн. Ошондой эменин ичинде тартып сразу жыйынтыгын алып келип берет экен достор. Достор, ошол видеодо мен кечээ вакциналар жөнүндө, ушул тесттер жөнүндө айттым эле. Ошол тестирлөө башталат экен. Жакшы, бул орустардын Роспотребнадзор деген эмеси бар, жанагындай медицина жактан башка жагынан текшерип тура турган. Ушул азыр коронавирусту каттуу ошолордун контролдугунда, ошолордун научно-исследовательский институту тарабынан чыгарылыптыр бул тестирлөөнү. Эми бул жерге чоң бир баягындай 3 күн күтүп, 2 күн күтүп жыйынтыктарын күтө турган эменин кереги жок экен. Ошол жагы жакшы. Балким баягы дарыларынан жакынкы мамлекеттерге деле биз ошол эмесин сатабыз деп жатышат, тестирлөөлөрдү. Балким ушул жакынкы кездери биздин Кыргызстанда деле ошондой туруп үйүңүздөрдөн эле билине турган ушулар жетип калышы мүмкүн достор. Эми мен эмесин билбейм. Андан кийинки дагы бир чоң жаңылык, вакцинация боюнча булар өтө кеңири сүйлөштү. Эми бизде баягы күтүп жатышат да, вакцинация башталса эле ушул оору бир жолу вакцина кылып койсок, анан экинчи жолу адам оорубай турган болуп калышы мүмкүн дегендей ойлор пайда болуп жатат да. Эми булар вакцинацияны айтты. Ал андай болбойт экен. Тилекке каршы ошол вакцинасынын чыгышына 1 жыл, 1,5 жылдай убакыт кетет дейт. Бирок ал чыккан учурда деле мына буга чейин деле грипптин вакциналарын көрүп жүрөсүздөр достор. Ар бир сезондо ар бир башкача ошондой баягындай түбөлүк иммунитетти пайда кылбайт экен адамга. Бирок жыл сайын ошол грипп менен ооруган адам кандайдыр бир жеңил түрүндө ооруп, каттуу обострение болбош үчүн жардам берет экен да. Баягы биздин Кыргыздарда көбүнчө эле вакцина десе эле, вакцина кылдырбайм, мындай деген бир тескери түшүнүктөр бар да. Вакцинация бир абдан керектүү нерсе. Ошол мисалы үчүн суу чечек деген оору, полиомиелит, жана башка окшогон кор деген оорулардын бардыгы азыркы кезде жок. Ошол вакцинация болгондун негизинде жок болуп кеткен да. Ошондой бул грипптин ушул тажи вирусунун вакцинациясы ошондой түбөлүк иммунитет жаратпайт экен, бирок ошондой убактылуу 1 жылда кандайдыр бир жеңилдик менен өтүп кетсе боло турган эмени пайда кылышы мүмкүн дейт. Бул вакцинация боюнча. Мына Америкада уже 45 адамга сыноо башталыптыр. Россиянын 6 түрдүү эмеси изилденип жатыптыр вакцинация боюнча. Себеби бул вакцинаны ким биринчи ойлоп чыгарган өлкө ошону сертификат кылса, аябай мындай
акча жагынан башка жагынан дагы утуш болот окшойт. Мына Трамп деле немистердин Германиянын окумуштууларын сатып алууга аракет кылды. Иши кылып мындай манипуляциялар көп болуп жатат достор. Дүйнөнүн окумуштууларынын бардыгы ушул вакцинациянын үстүндө иштеп жатыр. Андан кийинки направление кечээ мен айттым эле, орустардын 2 дарысы чыгыптыр. Андан кийин ушуну колдонууга эме кылынат деп. Ошол 2 дары жөнүндө дагы мен кечээ видеомдо киргизип эме кылдым эле. Дагы башкача да бир ойлор дагы болуп атат. Бул биринчи дарысы жанагы кадимки эле ушул малярия эмне деп коет, безгек оорусуна каршы дарыны колдонуу боюнча экен да. Бул дүйнөлүк практикада акыркы кездер ушул Кытайда дагы колдонулуп келип чоң натыйжаларды, жакшы натыйжаларды берди дейт. Бирок мындай бир минус жактары бар экен. Ошол эле учурда ошол малярия болуп калган адамга жана башка бир эмелерге ушул дарылар жок болуп, бардык эле ооруган адамдан, мисалы үчүн ушул тажы вирустун инфекциясы табылса, ошол адамдар ошол тажы вирустан эмес, башка оорулардын өздөрүнүн ооруларынан деле каза болушу мүмкүн экен да, толук ыктымал экен. Бул тажы вирустан 3-5%ке чейин гана адамдар каза болот экен да. Ал эми калган кээ бир мисалы үчүн 100 адамдын 20 адамы 20%, 25% учурунда дейт, бессимптомный, эч кандай бир ооруп аткандын белгиси жок эле өтүп кетет экен да. Мисалы үчүн жеп жеңил түрдө. Мисалы үчүн ал вирусту алып жүрүү, бул мисалы үчүн бир спидтин вирусун алып жүргөндө же болбосо башка бир вирустарды алып жүргөндө коркунучтуу эмес. Вирус кирдиби, кадимки эле грипп сыяктуу кандайдыр бир учурда чыгып кетиши мүмкүн экен. Бирок мунун коркунучтуулук жагы ушул эпидемиянын башталып кеткендиги да. Мисалы үчүн бир эле учурда, мисалы үчүн Кудай сактасын, бир эле учурда көп адамдар ооруп больницага бир түшө турган болсо, баягы даярдыктар жок. Италияда, Испанияда эмне себептен көп ооруп, көп эме болгон себептеринин бири дагы биринчиден медициналык жактан алардын даяр эместиги, экинчи жагынан башында упущение кетиптир. Баарын эле коронавирус деп туруп, ошол күмөндүү адамдардын баардыгын эле бир палатага тыгып биринен бирине жуга бергенде достор. Эми мен бул жерде ойлонуп эле турам. Бизде деле обсерваторияларда баардыгын эле чогуу коюп атышат. Ошонун ичинде бир экөөндө оору болсо, анан калгандарына жугуп кетсе эмне болот дегендей ушундай моменттери бар да. Мисалы үчүн Россияда обсерватория башкача жол менен жүрүлөт. Ал эми бизде эми шарт жок, бир ошондой эмелер болуп жатат окшойт. Андан кийинки нерсе достор, кече ошол Александр Гордондун передачасында ушул БЦЖ жөнүндө сөз болду да. Илгери сиздер жакшы билесиздер достор, мындай БЦЖ деп коет эле, туберкулез оорусуна каршы адамдарды эмдеп турчу да. Ушу биздин баардыгыбыз азыр деле эмдейт БЦЖ деп. Биздин ушул постсоветтик өлкөлөрдө, мурдакы Советтер Союзунда, андан кийин ушул Прибалтика өлкөлөрүндө жана чыгыш Германияда, мурда ГДР деп койчу, ошол жерлерде ушул баягы советтик система, БЦЖ, Монголияда ушулар жүрүшкөн экен да. Азыркы кезде окумуштуулар ушул направлениянда карап жатышыптыр да, эмне себептен Россияда, Италиядагыдай же болбосо башка дагыдай болгон жок, пандемияга жол берилген жок. Эми Кудай сактасын достор, биз деле коркуп көчөгө чыкпай мына маскалар тагынып ушинтип жүрөбүз, акырындап мына баардыгыбыз үйдө отурабыз, эч жака чыкпай. Бирок бир окумуштуулардын бир мындай ойлору, балким ошол БЦЖ кылынгандыктан ушул жерде ушундай обострение аябай күч алып, болбой кичине жеңилирээк өтүп жатышы мүмкүн дегенде. Бирок бул илимий түрдө мындай доказательство этилбептир. Бирок ушул эме ой болуп жатыптыр да. Себеби дегенде ошол БЦЖда деле өпкөнүн кандайдыр бир ооруларына каршы, туберкулез оорусуна каршы БЦЖ сайылат да. Эми баягындай ачык туберкулез открытыйга же болбосо туберкулездин бир каттуу өнүгүп кетишине каршы оору да. Эми баягы толук эле туберкулез жукпай калат деген туура эмес. Бирок ошол туберкулезди жеңилдете турган, өпкөнү күчтөндүрө турган, адамдын иммунитетин, антителаны пайда кыла турган нерсе да. Кандайдыр бир деңгээлде окумуштуулардын үмүтү боюнча ушул БЦЖ дагы кармап турушу мүмкүн деп ойлор бар экен достор. Ошол менин бүгүнкү айта турган кабарларым. Мына Санкт-Петербург шаарында бүгүн ушундай, бүгүн 4 болуп калдыбы. Ушундай абал, көчөдө көчкөндөр, элдер аз достор. Азыр мен дүкөнгө кирип эми силерге обещать эте албайм, себеби тарткызбай дагы коюшум мүмкүн. Бирок мен тартууга аракеттенем, ошол продукциялар канча болгон саламатта туруңуздар, ага чейин дүкөндүн ичинен жолугабыз достор. Мынакей достор, нан 30 сом дейт. Достор, мынакей лаваш 20 сом.
20 so'm deydi. Vatrушкилер 18 so'm. Qadimgideyler lavaş 15 so'm ekan. Buna batondor 15 so'm. Bölkö 28 so'm. 27 so'mluktari var ekan. 30 so'mduk endi bayagı nan buyumdары dostlar. Aябай сонун эле кенен, эч кандай эмеси жок. Жетишкендиктер бардыгы бар. Сонун печенье эмелер дагы бар экен. Бардык нерсе жетишип турат. Картошка 19 сом, 20 сом почти. Сәвиз 20 сом. Кыздар иштеп атышат. Капуста 29 сом такой. Туалетный бумагалар 5 сом 90 тиын. Булар аябай дефицит болуп кеткен эди бир кезде. Колбасалар 29-30 сом. Сыр 384 сом. Сливки. Сметана. Зети. Колбасалар. Барлыгы жакшы. Консерва жактарын көрөлү достор. Говядина 109 сом. Бул жакта консервалар кымбат. Суулар 29 сом. Говядина 64 сом. Бул жерде гречка 74 сом 800 грамм. Тару 34 сом экен. Горох 29 сом. Гүрүчтүн баасы көрүнбөй калыптыр, башка жагында болсо керек. Гүрүч пропаренный 51 сом дейт. Перлов казан экен 26 сомдон. Ветчина классическая 124 сом. Томат 1 литрликтер 39 сом экен достор. Пшеничная крупа 20 сом. Шпроттор 64 сом. Паштет Юлька копченая 159 сом. Тунец натуральный 64 сом экен достор. Могу Геркулес дегени 14 сом экен. Томатный паста 33 сом дейт. Скумбрия, сонун скумбрия достор 59 сом. Бул деген аябай арзан 59 сом. Бул эконом магазин аябай жакшы, өзү ачыла турган. Сок гранатовый 44 сом экен. Арзан достор, арзан. Фасоль 29 сом экен. Горошек 52 сом дейт. Бул сайра деген натуральный 64 сом. Килканы көрүп коелу достор, килка 250 граммды 40 сом экен достор. Кыскасы жакшы. Эч кандай эме белгисем албетте. Россия бай өлкө достор. Канча мигранттар иштеп жатабыз. Азыр эттерди көрөлү достор. Чочколордукун көрсөтпөй эле коелу. Тооктун буттары бедросы 250. Ал эми тушка 139 сом килограммы. Иштеп жатышат кадимгидей эле. Бул жакта конфеттердин тоо болуп үйүлүп турат достор. Ошол биздин бир аз саякат. Банан 79 сом экен. Мандарин 54 сом экен. Апельсин, грейпфрукты, хурма 159 сом,
Жүзüm. Dostlar, жүзüm жаман арзанда, bu yakta 44 сом. Qozu qarınlar deyit. 149 сом, dostlar. Bular anca kızıktırıp boluş керек sizlerdi. Almalarda görüp koyulcu. Alma 79 сом. Dem alma arzan ele olçu ele, 40 сом 50 сомдуктар деле бар. Kiwi seni bir iştügü münday bir iştügü 94 сом ekan. Dostlar, oşo mına sizler menen düköndü da görüp çıktık. Başka nesler jönündө da süйлөштүk. Bugün azыр men barıp ушул videomu sizlerge getirem. Anda emесе dagы kийинки videolardan görüşkөнгө чейин саламатта болгула, пикирлериңерди айтып койгула, аман эсен болгула, карантиндин эрежелерин бузбагыла достор. Bir ay чыдайлык. Бул күндөр да өтүп кетет, бардыгы жакшы болот. Саламатта туруңуздар.